Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, түз эфирде Саресеп, студияда адаттагыдай мен Мурат Жылыкеев. Ал эми бүгүнкү биздин темабыз өтө актуалдуу, себеби депозиттерди коргоо тууралуу болмокчу. Ал жөнүндө кеңирээк маалымат алуу үчүн атайын студиябызга биз кадырлуу конокту адисти чакырганбыз. Уруксат берсеңиздер, сиздерди тааныштырып өтөйүн. Кыргыз Республикасынын депозиттерди коргоо боюнча агенттигинин аткаруучу директору Кадырбек Букуев агай студиябызга кош келиптир. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз түз эфирде иштеп жатабыз. Эгерде айтылып жаткан ушу депозиттерди коргоо боюнча суроолоруңуздар же болбосо ойлоруңуздар, пикирлериңиздер болсо, анда 670191 сандарын терип түз байланышка чыксаңыздар болот. Андан тышкары бизде WhatsApp номерибиз иштеп атат 0501 670191 сандарына өз билдирүүңүздөрдү калтырсаңыздар, урматтуу биздин адисибизге аны окуп берип, ага жооп алууга мен аракет кылмакчымын. Анда биринчи эле суроомуш Кадырбек Букуев, келиңиз. Кадырбек мырза, Жумабекович, кечиресиз. Ушул жалпы телекөрүүчүлөргө учурдагы депозит боюнча кичине аннотация берип кетсек, депозит деген өзү бул эмне жана аны кимдер кантип колдонула алат? Урматтуу телекөрүүчүлөр, ар бириңиздер акча каражаттарыңыздарды банктарда сактаңыздар, анткени бул кооптуу жана пайдалуу. Өзүңүздөр билгендей, Кыргызстанда банктарда депозиттерди мамлекет тарабынан корголот. Бул иш-чаралар 2008 жылы башталган. Ошол 2008 жылы Кыргыз Республикасында атайын депозиттерди коргоо боюнча мыйзам кабыл алынганда, бул суроо эмне үчүн пайда болот? Анткени акча каражатты адамдар кандай кылсак, үйдө сактасакпы, чөнтөктө сактасакпы, алтын менен сактасакпы деп акча пайда болгондо ушундай суроолор пайда болот экен да. Анын ичинде мына финансылык сабаттуулугу бар адамдар, мурдатан банктарда менен иштеп келген адамдар ойлошот да, банктарга эле салып көрсөк болот го деп. Анан банкка салсак, анан эң негизги көпчүлүк суроо беришет, банк жабылып калса күйүп кетпейби депчи. Ошол Кыргызстанда банктарга акча салсаңыздар күйүп кетпейт, анткени ушундай мыйзам бар банктарда депозиттерди коргоо боюнча. Бул эмнени билгизет? Эгерде банк жабылып кала турган болсо, улуттук банк лицензиясын алып кое турган болсо, бир себептер менен 30 күнүн ичинде биз ошол өзүбүздүн фонддо акча каражат бар, ошонун эсебинен төлөп беребиз. Ушундай мамлекет тарабынан кепилдик берилген. Адамдар сурашат, ушу эми мен 2 миллион, 3 миллион сом салсам, же болбосо 500 миң сом салсам, ошо суммасына жарашып карата корголобу же кандай депчи. Анан мыйзам боюнча 2 жылдан бери ошо 1 миллион сомго чейин акча каражатты депозитке салсаңыздар, ошолор корголулат. Анан сурашат, 1 миллиондон ашыраак акча каражат болсо кандайча болот, күйүп кетеби калганы депчи. Жок, анысы да күйбөйт. Ал деген мамлекет тарабынан дагы кепилденген, ал кийинки кезек менен төлөнүп берилет да. Анан Кыргызстанда биз изилдөө жүргүзгөнбүз. Көпчүлүк адамдардын депозиттерге, банктарга салган акча каражаттарынын суммасы ошо 1 миллион сомдун тегерегинде болот деген көпчүлүк. Фондуңуздарда каражат жетиштүүбү? Фонддо бул болбосо канча акча бар деген суроо да. Акча каражаттары бар. Азыркы күндө мынакей 9 айдын жыйынтыгы боюнча бизде фонддо 9 миллиард 100 миллион сом акча каражат топтолду. 2008 жылдан бери топтоп атабыз. Бул акча каражаттарды биз элдин эсебинен топтобойбуз. Буну банктар өздөрү төлөшөт. Анткени мыйзамда жазылган, бул эл аралык тажрыйба. Банктар ачылып жатканда бизге депозиттерди коргоо боюнча системасына мүчө болуп киришет. Сөзсүз түрүндө. Киришмейин улуттук банк аларга иштөөгө лицензия бербейт. Азыркы күндө сиздер угуп атасыздар, дагы 3-4 банк ачылган жатат деп. Алар дагы ачыла турган болсо, биринчи кезекте бизге келишет. Ушул депозиттерди коргоо боюнча системасына бизди мүчө кабыл алып койгулачы деп. Анан алар сиздерге арыз менен кайрылат экен. Кайрылат. Анан кийин ошол канча азыркы күндө банктарды ачуу үчүн эң минималдуу сумма бул 1 миллиард сом. Ошондон 1% бизге мүчө акысын төлөшөт. Жылынабы же ачылганда бир төлөнөбү? Ачылганда бир төлөшөт, анан жылына квартал сайын ошо жылдык эсеп менен 0,2%дан акча каражат төлөп турушат. Бул демек мамлекеттик банк болобу же болбосо жеке менчик банк болобу бардыгына бирдей каралган мыйзам турбайбы? Азыркы күндө Кыргызстанда 21 коммерциялык банк бар. Алардын бардыгы тең бизде мүчө болуп эсептелинет. Ошол
улуттук банктар мамлекеттикпи, жеке менчик банкпы, чет мамлекеттик банкпы анысына карабай биз тарабынан коргоду. Ошол калган 21 банкка жактырсаңыз, ошол жакка акча депозитке салсаңыз, биз аны коргойбуз. Андан башка дагы банктардан башка дагы депозиттерди кимдер кабыл алат Кыргызстанда? Башка дагы финансылык мекемелер бар, бул микрофинансылык компаниялар бар. Азыркы күндө Кыргызстанда 30дан ашуун микрофинансылык компаниялар бар, бирок алардын ичинен улуттук банк лицензия берип, уруксат берген бул 3 микрофинансылык компания бар. Бул Салым Финанс микрофинансылык компаниясы, АБН микрофинансылык компаниясы жана Элет Капитал микрофинансылык компания. Демек ушул жерден тактап койсок болот, урматтуу телекөрүүчүлөр, сизде банкка депозитке акча салам десеңиз, сөзсүз түрдө улуттук банктан лицензиясы барбы жокпу аныктап алышыбыз керек экен да. Аныкташ үчүн ал оңой эле, анткени мыйзам боюнча, анан улуттук банктын талабы боюнча ар бир ушул финансылык мекемеде маалымат тактасы бар. Ошол такчада алар лицензиясын жана финансылык отчетторун илип коюшат да. Көпчүлүк адамдар дагы ошого карата, анан кийин сиз айткандай депозит салууга укуктары барбы жокпу деп ошол жактан билип алышат да. Жакшы аннотация берип түшүндүрмө берип атасыз да. Эми келиңиздер мындай тажрыйбаларга өтөлүк, учурдагы абалга өтөлүк. Негизи эле жалпы кыргызстандыктардын арасында ошо депозитке биз айтып аткан банкка акча салуу ыкмасына өткөндөрдүн саны көбөйдү. Сабаттуулук бул багытта жоюлуудабы? Жогорулап жатабы деген суроо да. Элдин жалпы финансылык сабаттуулугу жогорулап жатат, анткени улуттук банк баш болуп, коммерциялык банктар өздөрү дагы, башка финансылык мекемелер дагы, анан бизде дагы финансылык сабат боюнча дагы өзүнчө уюм бар. Ошолор эл менен сабак өтүп жатышат. Азыр региондорго чейин барып лекцияларды өтүп атышат. Радио, телевидениядан да маалымат берип атабыз. Эң негизгиси, урматтуу замандаштар, достор, акча каражаттарыңыздарды мен башында айтып кеткендей үйдө, чөнтөктө сактабаңыздар, анткени бул кооптуу. Өзүңүздөр деле көрүп атасыздар, байкап атасыздар. Болуп аткан окуяларга да уккандан кийин чындыгында эле кооптуу болуп калды да. Андан экинчиси, бул пайдасы жок да. Өзүңүздөрдүн чөнтөгүңүздөрдө, капчыгыңыздарда сактасаңыздар. Пайдасы бул банктарга алып барып салсаңыздар, ал жерден пайыз төлөнөт. Көпчүлүк суроо берет, кайсы банк пайызы көбүрөөк? Мен берейин дегем да, ушул суроону мамлекеттик банктарга берсек болобу? Ошол эле биз айтып аткан элдик банк жана айыл банкка же болбосо коммерциялык банктарга берсек болобу? Кайсы айырмачылыктар барбы? Кайсынысы мындай кооптуураак деген суроо да. Пайыздар бирдей элеби? Өзгөрүп турат. Ар бир банкта, ар бир микрофинансылык компанияда өзгөрүп турат. Анын себеби, эгер банкка акча каражат керек болсо, ал акция өткөрүп көбүрөөк процент менен реклама чыгарат да, пайыз менен. Ошого жарата болот. Анан банк таңдаганда да сурашат, ошо кайсы банктар, мамлекеттикпи, жеке менчик банктарбы? Менчик банктарбы депчи. Мен айта кетет элем, статистика боюнчачы азыркы күндө ушул 21 банкты жана 3 микрофинансылык компанияны кошкондо банктардагы да депозиттердин суммасы 717 миллиард сом болду. Бул 1-сентябрга каранча. Азыр 1-октябргача такталып атат да. 717 миллиард сом деген бул аябай чоң сумма. Албетте. Салыштыра кетсек, биздин Кыргызстан боюнча бүт чыгарылган продукциянын жана кызматтардын көлөмү кошкондо, бул ички дүң продукция деп коет, 1 триллиондон ашты, ошого жакындап баратат да. Эми 717 миллиард депозит банктарда акча каражат элдики бар. Колдо дагы статистикалык комитеттин маалыматы боюнча 300-400 миллиард сом дагы биле бар да элдердечи. Бирок элдер сабаттуулугу жакшы болуп билип атышат, азыр банктарда өздөрү аракет кылып атышат. Банктардын тиркемелерин көрүп атасыздар, тиркемелер менен боюнча азыр мурункудагыдай банкка барып кезекке туруп, убарып бактыңыздар кетирип убарып албайсыздар. Үйдөн отуруп алып эле банктын тиркемеси менен өзүңүздүн капчыгыңыздагы электрондук акча каражатыңызды депозитке которуп койсоңуз болот. Ал жактан пайыздар келип түшүп турат, акчаңыздар көбөйүп турат. Ошон үчүн колдоо кармабаңыздар акчаңыздарды. Ошо банктардын азыр технологиясы жакшы. Үйдө отуруп алып деле акча каражаттарыңыздарды банкка сактоо иретинде, топтоо иретинде салып коесуздар. Топтоо иретинде айтып кетейин, финансылык сабаттуулук жагынан. Адамдардын көпчүлүгү азыр турмуш шарты ушундай болуп атат, топтош керек болуп атат. Машина алам десеңиздер дагы, үй алам десеңиздер, там салам десеңиздер дагы, же башка дагы бизнес кылам десеңиздер, акча топтоо керек турабы? Топтоонун ошо үйдө чөнтөгүңүзгө топтой албайсыз, анткени үй бүлөңүздүн мүчөлөрү же тааныштарыңыз
акчасы каражаты бар эле деп карызга сурай берет элдерчи, бизде ушундай жагы бар да. Банкка салып койсоңуздар, көпчүлүк адамдар, тааныштар деле айтышат, акча каражатын депозитке салып койдум эле, мен аны мүнөтү бүтмөйүнчө ала албайм депчи, ушундай. Андай учурлар чындыгында акыркы мезгилде көп кездешип атат. Менин тааныштардын арасынан деле депозитке салган адамдардын саны көп. Бизге теле көрүүчүлөрдөн бир нече билдирүү келиптир. Мен күттүрбөй окуп коеюн, мүмкүн болсо сиз жооп берип койсоңуз. 608 менен бүткөн абонент жазыптыр. Саламатсыздарбы? Депозитке акча салсак канчада суммага чейин салыш керек? Үйгө чогултайын деген кээ бир адамдар айтып жатат. 3 миллион болсо чыгарып бербей коет деген чынбы дейт. Түшүнүктүү го дейм суроо. Түшүнүктүү. Негизи банк мекемелеринин акча каражаты ар кандай суммадан баштап алышат. Көпчүлүгүндө 500 сомдон жогору кабыл алышат. Ошол акча каражаттарды салсаңыздар, топтосоңуздар болот. 3 миллион сом боюнча бул жанагы мүмкүн баягы ипотекага үйгө чогултуп аткан акча окшойт. Ошо каражат болсо керектир. Аны ГИКтен такташ керек да, алардын шарттары кандай болуп экен. Бирок жалпы банктардагы депозитке акча салууда мындай эмелер, чектөөлөр жок да негизичи. Анткени бул акчага каражатты салып аткан адамдын өзүнүн укугу, канча салып, үстүнө дагы канча кошо берет. Анда мындай чектөөлөр жок да негизичи. Урматтуу 68 менен бүткөн абонент, мен ойлойм сиз жооп толук алдыңыз деп. Андан тышкары 731 менен бүткөн абонент жазыптыр. Банктарга депозитти евро менен же доллар менен же сом менен салсак кайсынысы бизге көбүрөөк акча түшүрүп берет? Рахмат дейт. Негизи анализ көрсөтүп атат, өзүбүздүн улуттук валютада сом деле салган ылайыктуу. Анткени сомдун өзүңүздөр билип атасыздар, курсу стабилдүү, башка чет мамлекеттик валюталарда өзгөрүүлөр пайдасы жок жагына түшүп кетип атат, а биздин улуттук сом туруктуу. Мен дагы ошону айтып кетет элем, улуттук сом менен эле депозит салганыңар жакшы, эсептешкениңер да жакшы. Демек, урматтуу 731 менен бүткөн абонент, сиз колдон келсе улуттук валюта, башкача айтканда сом менен банкка өзүңүздүн акчаңызды депозитке салсаңыз ыңгайлуу болот экен. Мен оюмду тактап айтып коеюн. Бул деген статистикада көрсөтүп атат. Биз анализдейбиз да, банктардагы депозиттердин суммасы. Сом менен салган депозиттердин элдин да ишеними көбөйүп атат. Анын ичинде жана да айтып кетейин, мамлекеттик банктарга акча каражаттарды депозитке салгандардын саны да көп. Жана 717 миллиард сом бар деп атпайлы банктарда депозитте. Ошолордун ичинде 136 миллиард сому бул айыл банкта эле. Бул аябай көп сумма. Бул 16-17% ушу банк 21 банктын ичинен ушул айыл банкка салынган. Андан кийин эле 106 миллиард сом бул элдик банкта. Андан кийин бизде М банк жана Бакай банктар кетет, жеке банктар. Булар ушу 4 эң депозитке салган акчалардын бир 60%-на чейин, пайызына чейин ушул банктарга сакташат да. Анан мамлекеттик банктарга элдин ишеними аябай жакшы. Анан ошондо муну түшүндүрүп кетейин. Элдик банктарда эмне үчүн сумма көп? Анткени элдик банктардын дагы элди тейлөөгө жакында филиалдары, точкалары, кассалары аябай көп да. Ошол элге да ыңгайлуу. Ошол жанан элдер да ишенишет, элдерге да ыңгайлуу. Ошон үчүн айыл банк менен элдик банкка, мамлекеттик банктарга элдер депозиттерин көбүрөөк салышат. Бизде теле көрүүчүлөр бул тема боюнча өтө көп суроолор келе баштады. Мен четинен окуп бере берейин, сиз кыскача жооп берип койсоңуз. Мен берейин деген суроо болчу, теле көрүүчү бериптир. 172 менен бүткөн абонент жазыптыр. Саламатсыздарбы? Акыркы учурда депозит менен сиздерден акча алган жарандар көп болдубу? Саны канча сумма бердиңиздер? Ишенсек болобу дейт. Статистикалык маалыматтарыңыздар барбы негизи? Кандайдыр бир себептер менен банктар жоюлуп кетти, ошолордон жабыркаган жарандар боюнча? Акыркы 10 жылда мындай жабылып калган банктар болгон жок. Биз дагы анализде прогноз түзөбүз. Жакын арада андай болушу да мүмкүн эмес. Анткени банк системасы аябай стабилдүү жана пайдасы жакшы бизнес болуп иштеп атат. Ошондуктан өзүңүздөр деле түшүнүп атасыздар, жаңы банктар ачабыз деп, 3-4 банк ачабыз деп инвесторлор эметип атат. Кыргызстанда шарт жакшы турбайбы депчи. Анан ал жагынан кыжалат болбоңуздар, азыркы жакын арада жабылып кете тургандай себептер да жок да. Экономикабыз өнүгүп атат.
бизге чет мамлекеттен элдер келип акча каражат депозитке салып атышат. 608 менен бүткөн абонентибиз кайрадан толуктоо суроосуна жүргүзүп бизге жазыптыр. Мен сизге окуп коеюн. Жок, мен гикке эмес, жөн эле банкка салып чогултайын дегем. Элдин банкка салып чогултайын дегем. Көп суммада болсо чыгарып бербейт деп жатышат. Гикке салбай эле жөн эле башка банкка акчамды чогултсам дегенмин дейт үй алууга. Туура эмес түшүнүк болуп калса керек. Андай мен жана башында айткандай чектөөлөр жок. Андай 3 миллион, 5 миллион сом болуп кетсе бере албайбыз, кайтарып бере албайбыз, андан көп сумма салбагыла деп айта албайт. Кээ бир адамдар жана биз айтып атпайлы, мыйзам боюнча 1 миллион сомго чейин депозит корголгон депчи. Кээ бирөөлөр ошо коопсуздук үчүн 1 миллион сом бир банкка, 2 миллион сом экинчи банкка, 3 миллион сом башка банкка салып коюшат да. Ошондой дагы практика бар да. Бирок кээ бирөөлөр бир эле банкка ишенишип, ошол жерде тейлөөнүн сапатына ишенишип, бир эле банкта керек болсо 4 миллион, 5 миллион, 10 миллион сомго чейин деле акча кармай берсе болот. 0703 менен бүткөн абонент жазыптыр, орус тилинде жазыптыр, мен окуп коеюн. Здравствуйте, очень хорошая тема. Скажите, пожалуйста, рейтинг наших банков, как мы и где можем узнать, и где какие проценты для депозита? Спасибо, дейт. Если можно, на русском языке жооп берип койсоңуз. Рейтинг банков как таковой у нас не существует. Для выбора банка для вложения средств на депозиты вы можете ориентироваться на финансовую отчетность самого банка, да, которая вывешивается на информационном стенде банка или на их официальных интернет-сайтах. И при этом воспользоваться той информацией, которую я вам предоставил. Да. Народ больше всего доверяет государственным банкам, Элдикбанк и Айлбанк. После этого у нас идут М-банк, Бакай-банк и другие банки. Да? Вот. И в целом я могу заявить о том, что мы постоянно анализируем состояние банковского рынка. В ближайшее время проблем у банков не будет на закрытие, потому что законодательство и финансовые условия, экономический сейчас рост идет, да, очень стабильные. Наоборот, это из иностранных государств нам граждане приезжают и на депозиты средства вкладывают, и инвестиции, соответственно, идут у нас. Биз дайыма кунт коюп аткан телегөрүүчү бар экен. 882 менен бүткөн абонент жазыптыр. Азыр эле саламатсыздарбы, азыр эле сөзүңүздөрдү айтып өттүңүздөр. Ар кайсы банктарга ар кайсы суммада акча салып атышат деп. Ошол туурабы, туура эмеспи? Себеби мен дагы ошентип депозитке салып колдонуп келем, кызым экөөбүз дейт. Бир чети бул деле туура ой, бирок бир банкка ишенгендер да көп да. Банкты кандай кылып тандашат? Кээ бирөө үйүнө жакындыгын, анан кийин ошол жерде көп жылдан бери кызмат алгандан кийин ошол жерден кредит алышат, ошол жерге депозит салышат, тобокелдикти кылышып эле бир банкка деле сактай беришет. Бөлүп салып салсаңыз, ал сиздин өзүңүздүн укугуңуз, ал деле жакшы. Эгер убактыңыз болуп 3 банк, 4 банкка салып койсоңуздар деле, эң негизи бар болуңуздар, бай болуңуздар, ошо акча каражат бар эле, каяка салсак, эмне кылсак деген ойлор болсун ар бириңиздерде. 165 менен бүткөн абонент жазыптыр. Сиздин сурооңузга урматтуу биздин адисибиз жооп берген. Кайсы валютада сактасак болот деген суроо экен. Биз айтып өттүк жогоруда. Негизи улуттук биздин валюта, башкача айтканда сом менен сактасаңыздар бул туруктуураак болот экен да. Сом менен салыштындагы экономикалык, финансылык жактары да бар. Анткени булардын пайыздары да жогору, чын берки чет мамлекеттик валюталарга караганда ошол жагынан пайдалуу. Себеби туура айтасыздар, себеби практикада, тажрыйбада көрүнүп атпайбы? Доллар бир өйдөлөт, бир ылдый түшүп кетет, еврода өйдө ылдый болот. Биздин сом канча жылдардан бери, ондогон жылдардан бери туруктуу бир калыпта келатат да, бул да жакшы көрсөтүш болсо керек. Ооба, анан ата мекендик сүйгөн патриот болуш керек да. Биздин өзүбүздүн Кыргызстандын банктарын, мамлекеттик банктарды колдош керек. Экономикада ошол себептер менен өнүгүп атат. Адамдардын банкка депозит алып барып салса, банкирлер ошону кайта кредит керек болгон бизнесмендерге, айыл чарбасына сарпталып жатат да. Биз да Кыргызстандын өнүгүшүн колдооңуздар болуп эсептелинет да бул. Андан тышкары негизи эле дагы бир актуалдуу тема, негизи көптөгөн биздин мекендештерибиз, журтташтарыбыз бүгүнкү күндө чет мамлекеттерде, башкача айтканда ошол эле жакынкы Орусия, Казакстан, же болбосо Европа, Америка мамлекеттеринде эмгектенип келишет да, кандай бир себептер менен. Алар дагы учурда өзлөрүнүн каражаттарын Кыргызстанга үй бүлөсүн багууга же болбосо каражат алууга жумшап келишет да.
ошол система боюнча да токтолуп өтсөк да, коркунучтуу эмеспи? Акчаны коркпой эле чет мамлекеттен Кыргызстандын банктарына которо берсе болобу? Депозиттерге дегеним, ага дагы сиздер мындай кепилдик бере аласыздарбы? Урматтуу биздин чет мамлекетте жашап эмгектенип жаткан жердештер, мигранттар деп коебуз да. Сиздер дагы чет мамлекетте жүрүп акча каражаттарды Кыргызстанга которосуздар. Сиздерге биринчи кезектен ошого да рахмат. Экономикага салым кошуп атасыздар. Акча каражаттарыңыздарды мен жана башында айтып кеткендей, ошо банк тиркемелери аркылуу да ошол чет мамлекеттен бул жака которуп салып турсаңыздар болот. Бизге да көп суроолор келет, ошо акча каражаттарыбыз ушу Кыргызстанга кетип атат, анан Кыргызстандан ошо банктар жабылып калса күйүп кетпейби деп да сарсанаа болушат экен. Айтып кетели, сиздердин акча каражаттарыңыздар Кыргызстанга депозитке келип түшкөндөн кийин бул жерде жашап аткан адамдардыкындай эле мамлекет тарабынан коргоодо, ал жагынан да кыжаалат болбоңуздар. Акча каражаттарыңыздарды ошо биздин Кыргызстандын банктарына депозитке салыңыздар. Өзүңүздөргө да коопсуздуу жана пайдалуу. 990 менен бүткөн абонент жазыптыр. Саламатсыздарбы? Мен 67-демин, пенсияга чыкканмын. Бишкек шаарында жашаймын. Кыздарым, балдарым Кудайга шүгүр жакшы багып атат. Өзүмдүн пенсиямды ушу депозитке которуп койсомбу дегем. Болобу, болбойбу, болсо кантип кылса болот дейт. Пенсионер адамдар, жашабай адамдар пенсияга чыгарынасында да бизге да сурашат ушул суроолор мененчи. Сиздер ошо пенсия алып жаткан банкка эле арыз жазып койсоңуздар болот. Ошо пенсияңыздардын ошол депозит счет ачып, эсеп ошол жака которуп коюңуздар. Үстүнө пайыздар түшүп турсун деп келишим түзүп койсоңуздар болот. Банктар аны кабыл алышат. Вот, негизги көпчүлүк банктарда депозит ачкан адамдардын көпчүлүгү бул пенсионерлер. Вот, анан банктар дагы аябай пенсионерлерге кылдат мамиле кылышат. Аябай миллион акча салган пенсионерлер да бар, өз убагында жакшы иштешип, жакшы пенсия алган адамдар да бар. Пенсионерлерге кээ бир банктарда аябай жанагы клиент кардарларга лояльность деп коет, мындай ачык саясат жүргүзүшөт. Кээ бир пенсионерлерге суммасына жараша клиент эгерде ошол жерде кредит алып дагы кардар болгон болсо, өзгөчө пайыздар да коюп берет. Бизге келип аткан суроолордон мен байкап атам, негизи эле чындыгында эле депозитке кызыккан Кыргызстан жарандарынын саны жылдан жылга көбөйүп аткан экен. Бул боюнча маалымат дагы көбүрөөк таратышыбыз керек экен да, ошол жерден дагы суроо келиптир. Саламатсыздарбы? Депозитти алууда Оптима банкка кайрылган. Ал жактын насыясы процент асыраак экен. Андан тышкары элдин банкка барсам аяктыкы да азыраак экен. Мага жакшылап бир совет берип коесуздарбы, кайсы банкка кайрылсам болот дейт. Бул жеке сиздин пикириңиз болсо керек. Эми кызыккандар өтө көп экен. Эгер бул адам Бишкекте болсо, эгер интернеттен караганча өзүм барып угуп көрөм десе, Бишкектин ичинде 21 банктын тең кеңселери бар, офистери бар. Ошол жерден кыдырып сурап чыкса болот. Эң негизгиси азыркы күндө ошол эң чоң маалымат катары эле кайсы банк, кайсы микрофинансылык компания айтып эле коеюн, бир 16-17% менен депозиттер бар да. Бул адамдарга да кызыктуу болсо керектир. Анан кийин дагы айтып кетчү нерсе, бул пайыздардын өлчөмү эмнеден көз каранды. Бул деген канчалык көбүрөөк убакытка салсаңыз, ошончолук пайызы да көбүрөөк болот да. Вот, эгер 3 айга, 6 айга сала турган болсоңуз, ошол пайыздар азыраак болот. Анан жанагындай 1 жылга, 2 жылга, 3 жылга деп салсаңыз, андан мүмкүн андан дагы узаагыраак убакыттарга салсаңыз, пайыздар андан да көбүрөөк болот. Ошол жагын да билип коюш керек да адамдарчы. Негизи эле баягы депозитке каражатын салаардан мурда бир мониторинг кылып көрүш керек экен да, жанагы туурабы банктардын ошо берилчү насыядан түшкөн проценттер канча болот деп, туурабы? Анан банктарды өздөрү деле жана башында мен айтып кеткендей акция кылып, реклама кылып турат, рекламаларды да карап туруш керек да. Саламатсыздарбы? Менин суроом, жана пенсионер жөнүндө айтып өттүңүздөр, жумуштагы акчаларыбызды депозитке которо алабызбы дейт. 699 менен бүткөн абонент экен. Жумуштагы акыларыңыздарды азыр көпчүлүк адамдар карточка айлыктарды алып калышпадыбы? Ошол карточкадан эле тиги банктын тиркемеси менен депозитке которуп койсоңуздар болот. Же болбосо жана банктар менен келишим түзүп койсоңуздар болот. Ошо айлыкка түшкөн акчамды
түшкөндө алып туруп депозитке которуп коюңуздар деп келишим түзүп койсоңуздар болот. Аны деле банк карыз менен кайрылышат да. Ооба, банк арыз менен кайрылыңыздар. Болбосо эң оңой жолу убактыңызды да сапталбайт, банк тиркемелеси аркылуу ошол эгер айлык алып аткан банктан тиркемеси болсо ошол жактан эле которуп коюп турсаңыздар болот депозитке. Негизи бул жерде эки суроо келип тур, урматтуу телекөрүүчүлөр. ГИК боюнча, мамлекеттик ипотекалык компания боюнча, ал биздин темага тийиштүү эмес. Кудай буйруса, алдыдагы эфирлерде бул боюнча биз сөз түрдө адистерди чакырып, сиздердин сурооңуздарга жооп алмакчыбыз. Андан тышкары эле негизи эле жогоруда сөзүздө сиз айтып өттүңүз да, баягы жакында Кудай буйруса баягы негизи ушул депозиттер боюнча бүткүл дүйнөлүк күн болот экен. Ошо боюнча да маалымат берип кетсеңиз, ал эмне күн, кандай белгиленет, эмне себептен белгиленет дегендей. Жалпысынан депозиттер банктагы бул экономикага таасири керектүүсү маанилүү. Ошондуктан буну бүткүл дүйнө жүзүндө маани берип белгилешет. 100 жылдан бери бүткүл дүйнөлүк каражат топтоо күнү белгиленет 31 октябрда. 2016 жылдан бери Кыргызстандагы ошол дүйнөлүк ушул майрам күндү белгилеп келе жатабыз. Бул жерде улуттук банк башында туруп, бүт коммерциялык банктар, микрофинансылык компаниялар жана биз катышып финансылык ярмаркаларды өткөрөбүз. Финансылык ярмарка 31 октябрда өтөт. Жакында кайсы жерде болот, ошондагы кабардап айтабыз сиздерге. Ал жерде бүт банктар чогулуп, жана кредиттердин пайыздары, депозиттердин пайыздары боюнча кандай банктын продукцияларын элге, кадрларга сунуштайт, ошолор боюнча маалыматтар алсаңыздар болот. Ал жерде оюндар болот, белектер болот. 31 октябрга да эстеп, ошо финансылык ярмаркага келиңиздер. Бишкекте өткөрүлөт, жылда өткөрүлүп жатат. Бунун максаты эмнеден? Бул деген жана финансылык сабаттуулукту көтөрүү үчүн. Көпчүлүгү ошо биз дагы азыр дагы күнүгө маалымат берип атабыз. Мектепте окуган окуучулардан баштап студенттерге чейин, улгайып калган кара адамдарга дагы ушу акча каражаттарыңыздарды депозитте, банктарда сактаңыздар деп. Бул деген коопсуздуу, анан кийин пайдалуу деп. Анткени банкка сактасаңыздар үстүнө пайыз келип түшүп турат, акча каражаттарыңыздар да көбөйүп турат. Дагы айта кетчү нерсе маанилүү. Өзүңүздөр билесиздер, жашоо турмушта акчанын баркы инфляция аркылуу түшүп турат. Мамлекет азыр прогноздоп жазган, жылына 5-6% пайызга инфляция болот деп. Эгерде акча каражаттарыңыздар сактап калам, көбөйтүп калам десеңиздер, жана инфляцияны эске алып, банктарга пайызга депозитке салсаңыздар, жок дегенде 10-11 пайызга пайда түшүп турат да. Ошондо инфляцияны да жаап турат. И пайдаңыздын, акча каражатыңыздын эмеси да кетпейт да, баркы да кетпейт да, ошондой. Сиздердин ушу негизи коргоо боюнча ушу депозиттерди агенттик аймактарда барбы? Эгер суроолор болсо, кайрылышканга жарандардын. Же болсо бир гана Бишкекте отурукташкансыздар? Биздин кеңсе Бишкек шаарында эле жайгашкан. Азыркы заманда өзүңүздөр билесиздер, интернет менен биздин иштер боюнча маалымат алып, бизге суроо берип турсаңар болот. Deposit.kg деген биздин сайтыбыз бар. Ал жерде кыргыз тилинде, орус тилинде, англис тилинде маалымат бере алабыз. Ал жерде көп кызыктуу маалыматтар бар депозиттер боюнча. Бишкек шаарында биздин дарегибиз бул Москва көчөсү 190. Биз дайыма ошол жерде 5 күн иштейбиз. Эртең менен 8:30-дан 5:30га чейин келсеңиздер болот. Биздерге көп улгайган кишилер көп келишет, консультация алышат, суроолор болот, сөзсүз. Ошолорго биз түшүнүк беребиз. Келиңиздер, ар дайым даярбыз сиздерге кызматтабыз. Демек, урматтуу телекөрүүчүлөр, эгерде суроолоруңуздар ушу депозиттер боюнча, аны коргоо боюнча же болбосо кандайдыр бир сунуштарыңыздар болсо, демек депозит KG сайтына кирип, башкача айтканда бул Facebook, Instagram тармактарында бар. Ошол жерде маалымат алып, ал жердеги жазылган даректер боюнча
телефон же болбосо барып өз сунуштарыңыздарды же ойлоруңуздарды билдирүүгө мүмкүнчүлүк бар экен да. Биздин убактыбыз акырындап соңуна келип калды. Сизге эркин микрофон берейин, айтылбай калган сөздөр болсо телекөрүүчүлөргө кайрылып кетсеңиз болот. Урматтуу замандаштар, достор, дагы бир жолу айтып кетет элем, акча каражаттарыңыздар боло берсин, айлык аласыздар, пенсия аласыздар, бизнестен киреше пайда алып жатасыздар, ошонун баары тең коопсуздук болуш үчүн банктарда эле сактаңыздар. Андан башка бизде 21 коммерциялык банк бар, микрофинансылык компаниялар бар. Ошол жактарга алып келип сактансаңыздар, өзүңүздөргө дагы пайдалуу болот. Анткени пайыз түшүп турат. Анан өзүңүздөр жашоо турмушта көрүп атасыздар. Азыр топтоону үйрөнүш керек. Анткени гикте эле турак жай сатып алам десеңиздер, автомобиль сатып алам десеңиздер, балдарыңыздардын контрагын төлөйбүз, той беребиз десеңиздер да акча каражат топтош керек. Бизнес кылам десеңиз деле акча каражат топтош керек. Эң негизги акча каражат топтоонун жакшы жолу бул банктарда депозит эсеп счетун ачып, ошол жерге акча каражаттарыңыздарды топтоо. Ошол акча каражаттарыңыздарды банктарда сактаңыздар деп чакырып кетет элем. Анткени мамлекет тарабынан депозиттер ишенимдүү коргоодо, мыйзам боюнча дагы, анан биз дагы кызматтабыз, биз дагы банктардын ишин көзөмөлдөп турабыз. Бизден башка дагы улуттук банк бар, мамлекеттик банктарды, андан башка да счетный палата деп коет, эсеп палатасы текшерип турат. Ал жерде өзүңүздөр көрүп атасыздар, баардыгы тартип менен иш жүргүзүлүп жатат. Банктардын иштери аябай жакшы жүрүп атат, пайдасы да жакшы болуп атат. Кыргызстанда банк системасында шарттар жакшы деп чет мамлекеттерден инвестициялар келип атышат, банк ачабыз деген адамдар да келип атышат. Банкка ишеним жакшы, банктарга ишене бериңиздер. Акча каражаттарыңыздар болсо бир банкка, керек болсо 2-3 банкка бөлүп деле сала бериңиздер. Азыркы күндө мыйзам боюнча акча каражаттарыңыздар 1 миллион сомго чейин корголгон. Жакын арада дагы бул 1 миллион сомду көтөрөйлү деп биз да аракет иштерди жүргүзүп жатабыз. 1 миллион сом деле көп сумма. Акча каражаттарыңыздарды банктарда сактаңыздар. Рахмат, Кадырбек Жумабекович, убактыңызды бөлүп бизге ошо депозиттер боюнча кенен маалымат бергениңизге ыраазычылык билдирем. Ишиңизге ийгилик. Рахмат сизге да. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ушу менен биздин программа соңуна келип жетти. Амандыкта, сак саламатта болуңуздар.